5 нарколабораторияны Кыргыз Республикасынын аймагында жаптык. Бияктан жасап атышыптыр демек. Физикалык көз карандылык эмес, психикалык көз карандык калып келет да. 1-2 колдонгондон эле. Дискотека барабыз деп чыкса, ошондо кантип ошо биз балдарыбызды ошондой нерседен баягы сактанып, Ошол баңгизатты таба албай уурулук кылып, түрмөлөргө кирип, передостон канча деген адамдар каза болуп өттү. Ушул век цифровизацияда сиздердин дагы бир күрөшүү боюнча кандайдыр бир жаңы бир ыкмалар пайда болдубу? Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Мани подкаст каналындасыздар. Бүгүн биздин коногубуз Ички иштер министрлигинен келди. Толугураак окуп коеюн. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын алдын алуу жана коомчулук менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы, милициянын подполковниги Усенов Каныбек Ибраимович. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Эми бүгүн бизде өтө маанилүү теманын бири болуп атат. Сизге рахмат ушу келип бериңизге. Бизде ошо баңгизат темасын көп адамдар көтөрбөй, көп адамдар эметпегендиктен ошо баңгизат көп таралаптыр, баңгизаттар пайда болуп атыптыр деген нерселер, маалыматтар көп болуп атат бизде дагычы. Анан сизге ошондой эле биринчи эле суроо, ушул баңгизат менен күрөш кандай болуп жатат? Негизи баңгизаттын мындай кандай десем, синтетикалык түрлөрү пайда болуптур. Ошону кантип биз өзүбүзгө баягы балдарды сакташ үчүн ошону билип, түшүнүп, мындай маалымат алып кандай кылсак болот ошол бир определенный убактарда. Андан сырткары биздин өзүбүз ошо кичинекей кыздарыбыз, балдарыбыз ошол эле ресторандарга, ошол ночной клубтарга барганда кээ бирлер мен угуп атам, маалымат келип жетип атат, что ушундай таблетка түрүндө да пайда болуптур. Жөн эле ичирип койсо билбей калат дегендерге чейин ушундай маалымат болуп атат да, ошо чынбы? Ошондой маалыматтар сизден тактайын деди элек. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Баңгизаттар бул адамдын ден соолугуна абдан зыян келтирген заттар. Азыркы убакта ошол силер айтып өткөн синтетикалык жаңы түрлөрү көбөйүүдө. Бул ошол пандемия учурунан кийин бүткүл дүйнө жүзүндө чек аралар ачылып, анан жаңы формулаларын ойлоп табышып, товар оборот менен кошо ошо баңгизаттардын жаңы түрлөрүн кылмыштуу топтор таратуу менен алектенүүдө. Анын ичинде терекке каршы Кыргыз Республикасы дагы өзүнүн баягындай кесепетин көрүп атабыз. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы буну алдын ала эле уже биз мониторинг кылып талдап, ошол 2018 жылы синтетикалык баңгизаттарга каршы күрөшүү бөлүм түзгөнбүз. Ал 2021 жылы бул көбөйүп аткандан кийин башкармалык кылып түзүп, бул башкармалык именно ошол синтетикалык заттарга каршы күрөшүү. Бунун өзгөчөлүгү мурдакы баңгизаттардан айырмасы интернет аркылуу болуп атпайбы? Ошол крипто кошелёкторду колдонуу менен, криптовалюта менен, закладка коюу ыкмасы менен баягы бири-бирин көрбөй туруп, бесконтактный путем баңгизаттарды Кыргыз Республикасына алып келүү менен жана бул жерден кичинекей дозаларга таратып, аларды закладка коюу менен болгондуктан бул биздин жумушту оорлотуп атат. Бирок биз алдын ала түзүлгөн башкармалык тиешелүү жабдыктар менен жабдылган, атайын окуулардан өтүп, бул кылмыштарды кантип ачса болот. Ошондой эле былтыркы жылы 2024 жылы алдын алуу иштерин күчөтөлү деп биздин кызматта бөлүм түзүлгөн. Ошол мектеп окуучуларына, студенттерге, жалпы эле элдерге баңгизаттардын зыяндуулугу жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-эне менен баланын ортосунда кандай мамиле болуш керек, эмне үчүн жаштар баңгизаттарга аралашып, аны колдонуп, кээ бир учурларда дагы закладка коюп, ал баңгизаттар менен аралашып иштеп кетип жатканын анализдеп, ошол өзүбүздүн жумушубузду алып барып атабыз. Сиз айтып атпайсызбы ушу ата-энеси менен мамилеси деп. Ошол мамилеси кандай тиешеси пайда болуп калат? Ушу баңгизат таратылып, ошол баңгизат сатканга же ошол баңгизат алганга эмне орусча айтканда связь эмнеде болуп атат дейм да?
түздөн түз байланыш. Бул анткени биринчи тарбия үй бүлөдөн башталат. Биз ошол мектептерге, жогорку окуу жайларга барганда дагы биздин ИДН кызматкерлери бар. Алар менен чогуу ошол мектептеги балдардын жүрүм туруму боюнча анализдеп карап көргөндө, ошол ата энеси же башка мамлекетте эмгек миграциясында жүргөн, же бул балдар чоң ата энелеринде, тайта тайнелеринде калып баягы тарбиянын жетишсиздигинен биринчи, анан ошол ата эне менен баланын ортосундагы кандайдыр бир жакшы бири бирине ишенимдүү баягындай мамиле жоктугунан ар кандай эшиктеги көчөдөгү балдар менен аралашып, жаман кругтарга кирип, ошол жаман чөйрөдө эмне кылынып атса, ошол эле арак ичилип атабы же маңызат колдонулуп атабы, ошол чөйрөгө кирип кеткен балдардын баягы проценттик көрсөткүчү көбүрөөк болоорун баягы талдап көрдүк да. Азыр ушундай бир туура эмес маалымат таратылып атыптыр да жаш балдардын арасында. Ушул баңгизаттар эме аркылуу, интернет аркылуу таралып атат. Ушу сиз айткан крипто кошелек, анан алардын баары табылбайт, алардын баары кармалбайт, сен сата бересиң, сен укмуш байыйсың деген ушундай бир туура эмес маалымат таратылып атыптыр. Ошонун боюнча кандай комментарий бере аласыз? Кыңыр иш 40 жылда билинет деп коет го. Бирок азыр көрүп атасыңар, безопасный город проектиси, безопасный страна деп азыр көптөгөн келбеттен таануучу видео камералар орнотулуп атат. Кандай гана кылмыш болбосун бат эле табылып атат. Себеби бул видео камералар бизге абдан колбут болуп, баягындай кылмыштарды ачууга жардам берүүдө. Ошондой эле бул закладка койгон учурда деле ал жаран каерде жүргөнү, кайсыл жакка барганы, Бишкектин кайсыл бурчунда болбосун, артынан аны таап алуу абдан жеңилдикке турууда да. Ошондой эле бул туура эмес ой, баягы криптовалюта менен же интернет аркылуу кылып койсом, мен таба албай калам деп баягы убакыт керек, бирок ар бир кылмыш аягына чейин изилденип, такталып, кылмышкер кармоого мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул сиз айтып атасыз закладчик деп. Закладчик деген ушул эмне сөз, кандай түшүнсө болот? Бул ким, бул иштейби же наркотик сатабы же таратабы, ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Закладчик бул ошол баңгизатты таратуучу. Өзүнүн ыкмасы менен баягы колдон келишинче ошол камера жок жерлерге барып, баңгизаттарды катып, анан координаттарын баягы өзүнүн кураторлору болот булардын, ошого жөнөтүп, ал кураторлор болсо ошол баңгизатты сатып алам деген жарандарга кайра ошол координатты кайсыл жерде кандай баңгизат жатат деген. Ошол закладчик булар таратуучулар да. Сиздерде орусча СБНОн деп коет, туура эле айттым, СБНОн. Анан эми жөнөкөй тилде айтылганда дагы наркополиция, наркоконтроль деп да айтат жөнөкөй адамдар. Ошонун ичине азыр бүгүнкү күндө ошондо кайсыл тармактар менен сиздер күрөшөсүздөр? Сиздин ошондо башчылык болуп калабы, кандай болуп калат? Биздин кызмат негизинен ушул ар бир областта бар. Бишкекте бул жакта борбордук аппаратыбыз жайгашкан. Анан негизги жумушубуз ошол баңги кылмыштарын аныктоо. Баңги кылмыштары бул көмүскөдө жаткан кылмыштар. Баягындай эгер бир жерде уурдоо болсо, бул сөзсүз түрдө каттоого алынат. Баңги кылмыш болуп атканын аныктоо өтө кыйынчылыкка турат. Себеби бул эки адамдын ортосундагы баягы билгизбей жасалып жаткан аракеттер. Ошол биринчи багытыбыз ошол баңги кылмыштарын аныктап, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн алуу. Анан комментарийлерде да көп келет, ошол баңги заттар алынгандан кийин эмне кыласыңар деп, баягы биздин Instagram баракчабыз бар да, СБНОн KG. Ошол жерде көп суроо болот да, почти каждый комментарийде бул баңги зат эмне болот деп. Бул баңги заттар архивде болот. Тергөөчүнүн токтому менен ошол кылмыш иши сотко өтүп, сот өкүм чыгармайынча архивде жатат. Сот өкүм чыгаргандан кийин, 2 жылдан кийин атайын ошол милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери,
ошол жерде комендант өзүнүн комиссиянын составы бар. 7 мамлекеттик органдан биригип, анан аны өрттөө жолу менен жок кылышат. Өрттөгөндө жана атайын мештер бар, жабык. Аба сыртка чыкпай турган фильтрлери менен ошол жакка өрттөнөт. А сиз могу синтетикалык наркотик деп атасыз. Азыр мен түшүнүм боюнча ошо синтетикалык наркотиктер оңой таратылып аткан окшойт мен түшүнүм боюнча. Кандай оңой эмес, ошол таратылып, анан ошону мындай жаш балдар бул наркотик эмес деп мындай туура эмес ой менен алып эле бул тамекиге окшош деген да бир маалыматтар интернетте тарап калып атат да, мен окуп калдым баягында. Бир телеграм каналда бир жазыптыр да, бул наркотик эмес дейт, бул жөн эле тамекиге эле окшош, сен кальян чыгып атпайсыңбы, ошо кальянга эле окшогон нерсе деп алдап атышат да группаданчы. Анан андай болуп турган болсо, кальянга окшогон болсо эмнеге анда жөн эле магазин сатпайт деген ой келет да. Ооба. Туура айтасыңар, булар баягы өзүнүн продукциясы да бул. Кылмышкерлердин. Буну таратыш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонот, ошондой эле алдоо жолун колдонушат. Даже баягындай закладчик болуп кирип атканда сен милиция кармап алса, сен эч кандай жоопкерчиликке тартылбайсың, себеби сен жашсың. Биздин айтканды кылсаң, сени даже милиция кармабайт дегендей болушунча алдоо жолу менен аларды өзүнө тартып, баңги заттарды таратууга баягындай кылмышкер катары колдонушат да. Бирок биздин мыйзамдарга ылайык таратуу, сатуу бул оор кылмыштардын бирине кирет. Жоопкерчилик 14 жаштан өйдө тартылат. Ошондой эле биздин өкмөттүн 152 токтому бар. Ошол токтомдо көргөзүлгөн кайсыл баңгизаттын түрү канча көлөмдөн кылмыш иши козголот. Ал эми таратуу болсо сөзсүз түрдө 14 жаштан өйдө кылмыш жоопкерчилигине тартылат жана 7 жылдан 15 жылга чейин эркин ажыратуу, ошондой эле мүлкү болсо мүлкүн конфискациялоо дагы каралган да. Негизи баарыбыз ата энебиз, ата эне болгондуктан баягы коркот экенсиз, эртең балдарыбыз чоңоюп, балдарыбыз эртең ошол эле дискотека барабыз деп чыкса, ошондо кантип ошо биз балдарыбызды ошондой нерседен баягы сактанып, момундай кылбаш керек, моуну мынтпеш керек деп ошондой бир кандай совет бере аласыз ошол боюнча? Ооба, эми биздин балдар баягы Кыргызстандын келечеги дегендей, биздин бөлүмдүн түзүлүшүнүн дагы бирден бир баягы милдети ушул кийинки биздин муунду туура тарбиялоо, туура жолго көргөзүү болот. Биз күнүгө биз гана эмес, биздин ошол ички иштер органдарынын бардык кызматкерлери, облустарда дагы биздин башкармалыктар бар, баягы күнүгө чыгып, график менен ошол билим берүү департаменти менен атайын түзүп алганбыз. Мектептерге барып 8-9, 10, 11 класстарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан тышкары жогорку окуу жайлардын 1, 2, 3 курстары, ошондой эле колледж, лицей болушунча бардык жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баңгизаттардын зыяндуулугу жөнүндө айтып, анын организмге терс таасири жөнүндө айтып, ошондой эле кылмыш кыла турган учурларда кандай жоопкерчиликке тартыларын дагы түшүндүрөбүз да. Ошол жакында эле интернет тармактарында көрдүңөр, антикино деп рейдтерди жасадык. Ал жерден баягы ата энеси кээ бирлери билген, кээ бирлери өздөрү уруксат берген жагдайлар дагы табылды да. Ошол диско-клубтарга дагы эми ичинде сатып атат дегенден алыспыз, бирок өзүбүздүн рейдтик иш-чараларды жүргүзүп, баягы издөө учурунда анча-мынча баягындай аз көлөмдө баңгизаттары табылган учурлар бар. Чыкты, ошо табылды, ошондой нерселер пайда болот экен да. То есть антикинолордо деле пайда болгон болуптур да. Антикинодо Бишкек шаарында бул жерде ошол жаш өспүрүмдөр отуруп алып, арак ичип, арасында баягы бар эмес, 2 бала аныкталган, бирок баягы 18-19 жаштагы балдар. Ошондой эле Ош шаарында дагы ушундай факт аныкталган. Сиздин практикаңызда ошол жаш балдар ошо баңгизатты чегип аткан же жеп аткан учурунда ошону түшүнүп атыштыбы, баңгизат экен, же мындай оңой аракта эле же бир кока-кола ичкенде эле сыяктуу сезип атыштыбы ошону?
Эми булар баягындай подростковый период болуп калат да. Анан мурда деле билесиңерби, клей жытап, карп жытап, анан ошол зависимость калып келет да. Көнүмүш адат калып келет. Анан биздин организм ушундай экен, бир нерсени кыла берсең, ошол дозасы жетишпейт. Башка нерсени кабыл алганды дагы каалап, уже тигилер уже психикасы жабырлана баштайт. Могу синтетикалык баңги заттардын зыяны мурдакылардан айырмасы физикалык көз карандылык эмес, психикалык көз карандык калып келет да. 1-2 колдонгондон эле. Биз ар дайым ошол саламаттык сактоо министрлигинин республикалык психология жана наркология борборунун кызматкерлерин чогуу лекцияларга алып барып, алар өзүнүн баягы кесипкөйлүүлүк ошол медицина жагында адамга кандай терс таасири бар экенин түшүндүрүп беришет да. Сиздердин кызмат өзүнчө бир кызматта турабы? Бир же РОУДлардын астында эмес да? Жок, бул Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын кызматы. Ушул эмне себептен өзүнчө борбордук кызмат болуп бөлүнгөн? Мындай маанилүүлүгү жогору турабы же эмне үчүн РОУДлардын эле астында эмес деген? Бул маанилүүлүгү дагы жогору, анан баягы кызматтын милдеттерин айтып келатпадым беле, ошондо да бизде бул координация берилген. Мамлекеттик органдардын баңги заттарга каршы күрөшүү боюнча ишмердүүлүгүн биз координациялап, жылына 2 жолу координациялык совет бар. Ошол жерде ар бир мамлекеттик органга кандай милдеттер коюлган, ошол милдеттерди алар кандай деңгээлде аткарылып атат, ар кимиси отчет берет. Могу быйыл июльда болду, 17 декабрга дагы коюлган. Негизи Кыргыз Республикасынын баңги заттарга каршы күрөшүү программасы бар. Ошол программанын негизинде план бекитилген жана ошол план ар бир мамлекеттик органда пункттар менен кимге кандай милдеттенмелери бар. Ошолордун баардыгын биз координациялап, контролдоп, кайсы пункттар аткарылып атат, кайсы пункттары жетиштүү деңгээлде аткарылбай жатат, эмне үчүн аткарылбай жатат. Может, кээ бир жерде баягы финансылык каражат жок болгондугунан болуп атабы. Ошолордун баардыгын биз борбордук аппарат болуп, Ички иштер министрлигинде ошондуктан статусту көтөрүлгөн да. Дагы бир функциябыз бул эл аралык кызматташтыкты чыңдоо. Баңги заттар бул чек арадан чек арага өтүп кетүүчү, дүйнө жүзүндө чоң коркунуч жаратуучу заттар болгондуктан бул менен бир мамлекет күрөшүп аны жеңе албайт. Көптөгөн мамлекеттер биригип, ошол Бириккен Улуттар уюмунун баңги заттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы бар. Бул башкармалык менен да иштешебиз. Өзүбүздүн кызматкерлерге атайын баягы синтетикалык баңги заттар жаңы чыкканда, ошол чет элден бизге атайын Европадан, Америкадан тренерлерди алып келип, күрөшүү жолдорун кантип аныкташ керек, эмнеге көңүл буруш керек, жаңы ыкмаларын үйрөтүп, өзүбүздүн кызматташтыкты дагы тиешелүү деңгээлде алып барыш үчүн түзүлгөн. Негизи могу баңги заттын бир эле жолу бар, мен түшүнүм боюнча. Ошо баңги затты колдонгон адамдыкы бул же өлүмгө алып барат, же мындай сиз айткандай психикалык оорукчан болуп, же башка бир нерсе. Анан ошол эле баңги затты таратуучу, ошол баңги затты саткан адамдар, ошолордун жолу сиздин практикаңыз боюнча эмеге түрмөгө алып барабы, же ошо боюнча эле жок меники эмес анан деп мындай буйтап суйтап ошо менен качып кеткен адамдар барбы ошолордун арасындачы? Ошо сиздин ой пикириңизди айтып коесузбу ошо боюнча? Азыркы век цифровизации деп коелучу. Ар бир кадамы белгилүү да. Бардыгы телефон менен. Мындай качып кетүү же мойнун албай коюу эч кандай мүмкүн болбойт. Себеби ар бир жасаган иш аракеттери биздин цифровой носительдерде бар. Буга чейин 90-жылдары героин, опий тарап атканда бардыгыбыз эле көрдүк ошол адамдардын
кийинки жашоосу кандай болду? Ошол Баңгизатты таба албай уурулук кылып, түрмөлөргө кирип, передостон канча деген адамдар каза болуп өттү. Бул определенный бир периодтун ошол кесепеттерин баардыгыбыз эле биздин жарандар көрүп түшүнүштү да. Азыр тилекке каршы могу синтетикалык заттар дагы пайда болуп атат. Бунун баягы биздин күчүбүз жетет күрөшкөнгө. Бирок аны колдонбой койсо, ички иштер органдарына абдан жардам болот да. Себеби колдонуучу жок болсо, таратуучулар да болбойт. Сиздерде бүгүнкү күндө ошол опер кызматкерлери кармагандан кийин өзүңөрдүн тергөө бөлүмү барбы же мисалы же райондук башкармалыктарга алып барасыздарбы? Биз ошол кайсыл аймакта кармалса, территориальный деление болот. Эгерде кылмышкер Свердлов районунда кармалса, Свердлов районуна алып барабыз. Роуду. Чүй облусунда кармалып калса, Чүй облусунун кайсы же борбордук аппаратына, же ошол райондук бөлүмүнө алып барабыз. Убагында бар болчу өзүңөрдө деле тергөө? Убагында бизде бар болчу, бирок азыр ошол централизованный башкы следственный органга кошулуп берилген. Бизде азыр следствие жок, бирок район менен иштешебиз. Ушул век цифровизацияда сиздердин дагы бир күрөшүү боюнча кандайдыр бир жаңы бир ыкмалар пайда болдубу? Күрөшүү боюнча албетте күрөшүү ыкмаларын айта албайм. Бирок баягы алдын алуу иш-чараларын биз ошол Instagram баракчасында атайын социалдык роликтерди таратып, лекцияларды жүктөп, ошондой эле быйыл 3 кино тасма тартылды. Биздин кызмат баягы демөөрчү болуп колдоо көргөзүп, ушул жерден аттарын атай кетсек, Аят 4 тартылды. Бул жерде дагы баңгизаттардын зыяндуулугун көргөзүп, баягы тарбиялык мааниде эгер баңгизаттар менен аралашса, ошол кинодо кандай кесепеттик алып келе тургандыгы, ошол эле бир тууган, напарниктер 3, анан Айжамал 2 деген кино тасмалар тартылды. Ошол чагылдырылып кетти да. Баңгизаттардын зыяндуулугу жөнүндө. Бул баңгизатка каршы эмне турат? Бул дени сак жашоо, спорт, дисциплина, окуу, туура жүрүү бул баңгизатка каршы. Эгерде ошол жаш өспүрүмдөрдө кандайдыр бир убакыт болуп калса, ошол убакытты мен эмне кылам деген ой менен баягы өзүнүн жора жолдошторуна жолугат. Ал жерден арасында ошол баңгизат колдонуп жүргөн болуп калышы мүмкүн, спирт ичимдигин ичип жүргөн, баягы неформальный деп коебуз го. Ошол жактагы өзүнүн туура эмес тарбиясын башкаларга сөзсүз түрдө таасирин тийгизет да. Сиз айтып атпайсыз, социальный роликтерди биз тартып, көргөзүп, таратып атабыз өзүбүздүн баракчабызда депчи. Ошол социалдуу роликтерди таратып атканда, көрүп атканда ошол элдер, аудитория ошону көрүп, ооба туура деп колдоп, ушундай көбүрөөк болсо болот эле, ушундай роликтер деп ушундай нерселер пайда болуп атабы? Ооба, бул социалдык роликтерди биз телевиденияга бергенбиз. Өзүнүн убактысы бар, определенный ошол мамлекеттик органдарга бөлүнгөн. Биз ал жактан жалпы элге дагы таратуу менен, ошондой эле ата-энелер менен чогулуп, ата-энелерге бергенде дагы бизге WhatsApp группаларга бересиңерби, келбей калган ата-энелерге дагы жөнөтөлү. Баягы абдан таасирдүү ролик экен, биз баягы көбүрөөк таратсак, көбүрөөк билишет деген көптөгөн суроолор болот. Мындай суроо пайда болуп калды да. Азыр сиз айтып атпайсыз, синтетикалык наркотиктер пайда болду депчи. Синтетикалык наркотиктен мен билбейм. Аны могу жерге коюп берсеңиз, жөнөкөй баштын дарууну эме баш ооруганын дарысын коюп берсеңиз, синтетикалык наркотик мен билбей деле калышы мүмкүнмүн да. Ушундай жөнөкөй адамдарга, ушундай адам мен жөнөкөй мага окшогон адамдарды бирөө атайын подсаживать этем деп ушундай наркотик эме кылам дегенде, кантип ошону биз баңгизат экенин билсек болобу ошону? Мындай, чтоб кийин ошону мен деле, ошо менин балдарым деле, баарыбыздын балдарыбыз ошону могу жок, бул мен жолобойм, бул дары эмес экен деп туруп, мындай же жытынан, же бир башка бир эмелер менен, признактар менен кандай кылып көрсөк болот ошонучу?
түшүнсөк болот. Баңгизаттардын өзүнүн сөзсүз түрдө спецификалык жыты болот. Мисалы үчүн героинде мындай уксус жыттанып турат. Азыркы синтетикалык заттар булар эмне үчүн синтетикалык, дизайнердик деп аттары көп да, бул 100% химиялык кошулмалардан жасалган. Натуральный баягындай эч бир курамында эч нерсе жок. Анан баягы химия жыттанат болчу. Атайын прекурсорлор бар, аралашмалар бар. Ошолорду аралаштырып, кошуп, анан мындай кислотанын жаман жыты болот го, едкий запах. Ошондой жыты чыгып турат. Бул ден соолукка абдан зыян алып келгени дагы ошол 100% химиялык заттардын аралашмасынан болгондуктан баягы ошол эле жүрөктүн токтоп калышына же почкалардын иштебей калышына алып келет да, абдан зыян. Кээ бир сериалдарда ушул баңгизат тараткан адамдардын жашоосун, баңгизат колдонгон адамдардын жашоосун көргөзүп, мындай соонун көргөзүп, орусча айткандай кайфовая жизнь деп ушундай көргөзүшүп, саткан адамдар укмуш бутуна туруп байып, ошол боюнча ой пикириңиз кандай? Сиздин жеке оюңуз? Негизи ошо баңгизат саткан адамдар туура эле ушундай байып кетишеби же? Негизи эле ошол кээ бир кинолор ушул тартылганы менен терс таасир болуп кетиши мүмкүн. Ошол эле криминал жөнүндө тартып атышат. Тартып атышат. Мындай карасаң, криминалга каршы, бирок балдарды карасаң, ошолорду кумиртип алат тескерисинче. Ушундай болуш керек экен деп. Аягында ал өлүп калдыбы, камалдыбы, ал уже түшүнгөн жок. Бирок башындагы көргөндөн кийин, ушундай турбайбы, жашоосу бай турбайбы дегендей ойлоп кетип атышат да көбүнчө жаш балдарчы. Бул ушул терс таасирин сөзсүз түрдө тийгизип атат. Себеби ошол булар кумир тутуп алат да, силер айткандай эле. Анан кийин ошол аягындагы кандай жаман иш менен бүтпөсө түрмөгө камалыбы же ошол өлүм менен душар болобу, бирок ага чейинкисин баягы мээсинде тутуп алат да. Батбайып атканын, өзүн баягындай куртой сезип жүргөнүн, ошол образды биз дагы кайталагыбыз келет дегендей. Себеби бул жаш өспүрүмдөрдүн баягы чоңоюп келатканда мээси баягындай критический мышление жок да. Көргөнүн кабыл алат, ошону кумир тутат, ошону туурагысы келет. Ал дагы куртой болгусу келет. 5-6 класста кээ бирлер баягы тамеки чексе куртой сезилет дегендей, биз деле чегели деп. Ушул кино тармагында мындай көбүрөөк көзөмөл дагы керек, себеби туура эмес реклама болуп калышы мүмкүн, пропаганда болуп калышы мүмкүн. Ошол баңгизаттарды таратып же бат эле байып кетип, бутуна туруп ушундай туура эмес көрүнүштөрдү тартканга аракет кылыш керек да. Негизи ушул туура эмес жолго жүргөн адамдар, ошол эле баңгизат тараткан, ошол эле кылмышкерлер, ошол эле уурулар, ошол эле башка жаман кылмыш иштин жасап жүргөн адамдын баарын билбейм, мен укмуш байыган адамды деле Кыргызстан боюнча уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин, мыкты деп айтамын эле, элден көргөн эмесмин. Бирок азыр сиз айткандай критический мышление жок болгондуктан балдар ошону түшүнө албай, биле албай, анан биз ошону ушундай маалымат катары түшүндүрүп берсек абдан сонун болот го деп ойлоп атам. Анан менин суроом мындай болуп атат да. Баңгизаттар негизи ушул сиз айтып атасыз, баягы жыттары бар, ошо признактар менен определять этишибиз керек депчи. Анан кээ бирлер атайын ошо баңгизатты окшоштурам, жазайм, өзүнүн үйүнөн мындай турбайбы, мен сатсам болот турбайбы дегендерди. Бул эчтеке эмес, бул мен 2 химияны кошуп койдум, бул эч кандай кылмыш иш болбойт, мен жоопкерчиликке тартылбайм деген адамдарга сиздин оюңуз кандай? Ушул тартылабы, тартылбайбы? Кээ бирлер атайын рецептин даже интернеттен таап, окшоштуруп жасагандар да ошо Telegram каналда, мен чындап айтканда мен Telegram кирбейм. Бирок бир-эки канал көрүп калдым, кадимкидей эле сүйлөшүп эметип беришет экен. Бүт отуруп алып Россияда же бир башка мамлекеттерде группа ачып эле кадимкидей сүйлөшүп беришет экен. Сен муну мындай кошсоң, муну мындай болот. Итогу момдой болот, анан сен жыргайсың дегендей кылып койду да. Ал жерде жазылбайт. Сен аны колдонгондон кийин 1 жылга жетпей өлүп деле калышы мүмкүнсүң. Даже ага чейин өлүп каласың. Ошол мен жана айтып өткөн 152 токтомдо 4 тизме бар. Ошо баңгизаттардын түрлөрү, психотроптук заттардын түрлөрү, күчтүү таасир этүүчү заттардын түрлөрү, анан
прекурсорлордун түрлөрү. Ал жерде биз өзгөртүү киргизгенде аналог деп да киргизгенбиз. Демек аналог дегенибиз ар бир баңгизаттын өзүнүн формуласы болот. Эгер основной формула бар болсо, андан жаңы формула чыгарган учурда дагы эгер основной формага эгер дал келе турган болсо, кылмышка тартууга мүмкүнчүлүк бар. Бул списокты биз тизмесин ар дайым толуктап турабыз, себеби дизайнерский деп формулаларын бат-баттан алмаштырып турат. Өзү могул жаңы психоактивдик заттар 80-жылдары эле пайда болгон. Кийин муну ошол медицинада колдонуп келишкен, кандайдыр бир ооруну дарылоо үчүн же алдын алуу үчүн колдонуп келген заттарды формулаларын билип, азыр ошол баңгизатка которуп, баңгизатка таратып атышат. Биз буну алдын алуу максатында 460-токтомду чыгарып, эрте кабарлоо системасын дагы ишке киргиздик. Ички иштер министрлиги мамлекеттик гос органдар менен байланышып, ошол кандай зат пайда болуп атат Кыргызстанда. Ошол рынокто көбөйүп кете электе, ошол затты кайсы жерден таап, бизге маалымат берип, ал маалыматты биз иштеп чыгып, коңшу мамлекеттер менен, Европадагы мамлекеттер менен байланышып, ошол алардын списогунда барбы, жокпу тактап, анан өзүбүздүн тизмеге киргизип койсок, бул ошол эрте кабарлоо системасы бизге баңгизаттар менен каршы күрөшүүгө абдан жардам берет. Азыркы оюмча бүгүнкү күндөгү эң Кыргызстандагы азыр элдин баары угуп аткан нерсе, Инстаграмдан эле көрүп атабыз сиздер азыр ушул кечки клубтарды барып текшергендерден бул мефедрон болуп атат. Менин байкашым боюнча биринчи ушул Казакстандан мурун бир документалдуу фильм көргөм мефедрон боюнча. Анда мен уга электе болчумун бул жерден. Анан кийин 1-2 жылдан кийин бизден ушул нерсе башталды да. Кантип бул нерсе оңой тарап кетти бул жерден. Мындай караганда казактарды биринчи чыгып, ал жерден элдин баары ызы чуу болуп, жаштарымда ошентип психикасынан бузулуп атат, тинтип атат деп айтып атышты. Бизге эмне болуп ал ушунчалык оңой жана бат тарап кетти? Бул таратуу жолдору интернет аркылуу болуп калбадыбы? Анан биз быйыл ушундай синтетикалык баңгизаттарды жасаган 5 нарколабораторияны Кыргыз Республикасынын аймагында жаптык. Бияктан жасап атышыптыр демек. Демек, бизден жасалып атат. Себеби анын кошулмалары өз-өзүнчө алганда бул баягы айыл чарбасына же кандайдыр бир производствого керектелүүчү заттар. Аларды закондуу түрдө алып келип, аралашмаларын жасап, баңги лаборатория түзүп, анын дагы вытяжкалары бар, өзүнүн атайын колдоно турган шаймандары бар. 5 лаборатория аныкталып атат да. Ошо 5 лабораториянын түзгөн адамдары, иштеген адамдар камалдыбы? Албетте. Ошону ичинде жасап, таратып жүргөн жасагандары өзүнчө болот, тараткандары өзүнчө болот. Ал жарандан бардыгы кармалып, тергөө органдарына өткөрүлүп берилген. Сот өзүнүн баягы функциясы боюнча канча жыл берерин пока сот отурумдары боло элек, но Бирок азыркы учурда камакта. Жакшы. Бүгүнкү күндө закладчиктер менен аябай күрөшүү болуп атпайбы? Мурун биз мне кажется, буну биз Россиядан биринчи укканбыз. Биздин жарандар кармалып баштагандачы, закладчик деген эмне экенин. Ал кезде менин оюмча бизде көп андай кармалчу эмес, анан могу 2020 кийин синтетика пайда болгондон кийин бизден да көп пайда боло баштады. Ошол закладчиктер кармалып атат, ал жакшы. Бирок мындай баштапкы алардын үстүндөгү кураторлор ошол нерсени, системаны ошону выстраивать эткен адамдар менен күрөшүү жүрүп жатабы? Албетте жүрүп жатат, бирок бул кыйынчылыкка турууда, себеби бардыгы бесконтактный путем болот. Куратор болот, буларга схема бизге уже белгилүү, кандай иштейт, эмне кылат. Бул закладчиктер ошол эң астында турган таратуучулар. Буларга кимдер, кураторлор, алардын үстүндө организаторлору бар, хозяиндери бар. Бул баягы
эл аралык кызматташуу керек деп бекеринен айткан жокмун. Ушул иш чара бир нече мамлекеттер биригип алып өткөрүүчү иш чаралар болуп саналат. Ошондуктан баягы биз абдан тыгыз иштейбиз. Ал мамлекеттер менен эки тараптуу, үч тараптуу келишимдерибиз бар. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун жанагы баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын дагы колдоосу бар. Интерпол менен Европол, Америкада баягы ДЭА США бар. Ошол баягы тренингтерди өткөрүүдө да кандай ыкмалар бар экенин эми тилекке каршы айта албайм, бирок иштер жүрүп атат. Бирок негизи менин оюм боюнча цепочка эми ошол сиз айткандай эле цепочка кетип атат деңизчи. Анан ошол баңгизат таратып аткан адамдар, ошол эле закладчиктер, если сиздер, биз эл катары, ошол эле башка блогерлер, башка медиа тармакта иштеген адамдар бүт баары ошо таратып ушу маалыматты, ушул закладчик деген мына могу адам болот, бул момундай ишке алып барса, любой нерсени бир жакка катып эметсе, биринчи очередь сураш керек, бул ич эмне, баңгизат эмеспи деп, же бул жөн эле алдап коюп кээ бирде жок, бул баңгизат эмес, жөн эле таратып бер деп койгондор да бар да. Анан ошондой бүт маалыматтар таратып, эл да мындай колдоп эметсе, менин оюм боюнча эми баңгизат тараткан адам жок болсо, сиз айткандай колдонгон адам да жок болсо, эч кимге кереги деле жок болуп калып атат андачы. Анда биз аркылуу өтүп эле анда тиги ошол эле башка мамлекетке тарап кеткендей эле болуп атат анда. Эми менин суроом мындай болуп атат да, сиздин жеке оюңузда негизи баарыбыз ата эне болгондуктан баарыбыз коркобуз. Эртеңки күнү балдарыбыз бар, балдарыбыз туура жолго барат. Бирок туура жолго барганда сиз айткандай баягы арасында ким билет, бир эле туура эмес бала болуп калса, ошо бүт жанында эмелерин бүт кругтун баарын бузуп коюшу мүмкүн депчи. Анан сиз ошо айтып атпайсызбы, лекция школдордо жүргүзүп атабыз, ошол университет, ошол эмне маалыматтар таратып атасыздар ошо школьниктерге, ошол мектеп окуучуларына, ошол эле студенттерге, чтобы ушундай нерселер тарабаш үчүн депчи. Ошону бирөөсү айтып койсоңуз жакшы болот эле деп оюм келип атат да, чтобы биз да ушул маалыматты таратып коелу, биз деле ошол эле ата энеси көрөт, ошол эле мектептин окуучулары деле көрүп калышы мүмкүн, ошолор көрсө жакшы болмокпу деп ой келип атат да. Баягы закладчик болуп баягы кирген бирден бир себеби бул оңой акча болуп атпайбы? Оңой акчанын артынан ошол жумуш издеп, жумуштан ошол кылмышкерлердин жанагындай рекламасына дуушар болушуп, анан закладчик болуп иштээрден мурун дагы булар билет, айтылат. Себеби оңой жумуш дегени менен могул иш аракеттерди кыласың, жумушка кадимкидей алгандай эле баягы паспортуңду көргөз, сүрөткө тарт, каерде жашайсың деген маалыматтардын баардыгын алып алып, анан кийин ошол баңгизат таратасың деп ачык эле айтат. Эгерде ошол биздин жарандар анын баарын билип уккандан кийин, аларды эч ким кыйнаган жок. Өз ыктыяры менен кылмыш жолуна барып атышат. Баңгизатты алып таратып, бирок ошол аң сезиминде мен Кыргызстандын жараны болуп туруп, баңгизатты өз үстүнө жарандарга таратып атам. Мен кылмышкермин, мен кылмыш кылып жатам жана башка бир адамдын ден соолугуна, может быть, өмүрүнө дагы зыян алып келип атам деген ой тилекке каршы жок болуп атат да. Ар бир жаран өзүнүн кылган иш аракеттерине жоопко тартылат сөзсүз түрдө. Бул боюнча биздин жаза кодексибизде нормалар бар. Ал эми сиздин суроо боюнча ата энелер менен жолугушууда өзүбүзчө слайдтарыбыз бар, видеолорубуз бар, студенттерге өзүнчө жана ошол жаш өспүрүм болуп келаткан биздин школьник балдарыбызга дагы, мектеп окуучуларына өзүнчө слайдтарыбыз бар. Ал жерде эң немеси эле жөнөкөйү ошол баңгизат деген эмне түрлөрүн айтпай туруп, бул ошол ден соолукка абдан зыян алып келүүчү заттар. Баңгизаттарды кантип колдонбой коебуз, кантип эгер ушундай сунуш болсо жок деп айтуу керек. Ар бир жаран өзүнүн баягы өзүндө жок деген мындай катуу стерженди кантип жаратуу керек. Ата энеси эмнеге көңүл буруш керек. Баңгизатты жок деш үчүн ошо мен айтып атпаймынбы, спорт бул эң жакшы нерсе. Спорт дисциплинага алып келет. Дисциплина
сөзсүз түрдө туура жүрүүгө, туура жолду тандоого, туура чөйрөдө жүрүүгө. Себеби спорт менен машыккан адамдар өздөрү баягы ар дайым чыңап, ден соолуктарын, анан өзүнө окшогон адамдарды ар дайым алып жүрөт. Азыр көрүп атабыз, тамашоо убагында кандай болуп, азыркы балдар кандай ийгиликтерди жаратып, кинолорду тартып атат. Ошондой сыяктуу эле мына биздин Жоломон Шаршембеков, спорт түрүндө жүргөн биздин жигиттер өздөрүнө чөйрө түзүп, өздөрү жакшы бир кийинки муундарга дагы эталон катары, ошол эле Айсулуу Тыныбекова. Биз быйыл ошо форумдарды дагы өткөрдүк. Ички иштер министрлиги, министрдин орун басары өзү катышып, Октябрь Жолдошевич өзү ошол мектеп окуучулары менен дагы сүйлөшүп, ошол жака биз уюштуруп гана бердик. Спикер катары ошол киноактерлорду чакырдык, Олимпиада чемпиондорун чакырдык. Алар менен баарлашуу түзүп бердик. Эркин микрофон кылдык. Алар кантип ийгиликке жетти? Алардын жашоосунда деле ушундай сунуштар болду эле. Баңгизат колдонуп көр, ичимдиктерди ичип көр, спирт ичимдиктерин деген кантип жок дешкен. Бул абдан мындай жакшы проект болду. Себеби биздин окуучулар чыгып алып, мотивация алып чыгып атышты. Мындай ушундай воодушевление менен чыгып атышты. Баягы чыкканда сүйлөшүп аттык да, жактыбы же кайсыл жерин оңдойлу, силерге эмнеси жакпай калды деп жакшы нерсени, таасирленгендигин көздөрүнөн көрүп аттык да. Аттарын атабай деп эдиңизби? Эмне себептен аттарын атабай? Эми бул реклама дагы болуп калышы мүмкүн да. Жаш өспүрүм мисалы үчүн атын билип алса, интернетке келип, азыр смартфон бардыгы эле колдонот, смартфондон жазып көрөт. Анан ошол эле баягы рекламага дуушар болуп калып, анан кандай шартта жашап аткан мектеп окуучусу менен баарлашып атканыбызды биз баягы биринчи барганда билбейбиз да. Может, ал бир башында бир проблемасы менен жүрөт. Может, үй бүлөсүндө көйгөйлөрү бар. Баягы ата-энеси башка жактадыр, может, ажырашып кеткендир, мындай. Анан биринчи эле ирет эмне үчүн колдонушат? Мындай расслабление, ушу проблемаларды унутам деп ойлойт да. Бирок бул туура эмес, жаңылыш ойлор. Себеби бир колдонуудан эле ушул заттарга көз каранды болуп калат. Анан кийин баягы мээси ошол эйфорияны алгандан кийин дагы алгысы келе берет. Анан сөзсүз түрдө баягы психикалык жактан дагы абдан оор учурлары менен биздин ушу наркология борборуна кайрылгандар дагы көп. Азыркы кээ бир ата-энелер убагында дагы кайрылбай бир көйгөй да. Баласынын колдонуп жүргөнүн билип, мамлекеттик органдар бизди учетко алып коет, баламдын келечеги бузулуп калат деп кайрылбай көп баягы частный кандай протокол менен аларды дарылап атканы дагы белгисиз. Себеби частный болгондон кийин жабык да. Анан молдолорго алып барып, же мындай тааптарга алып барып, туура эмес лечение кылгандар көп да. Себеби баңгизаттар менен жабыркап калган, аны колдонуп, сөзсүз түрдө кесипкөй нарколог, психологдор сүйлөшүп, анын кандай деңгээлде көз карандылыгын аныктап алып, анан баягы дары дармектер менен, психиатриянын өзүнүн ыкмалары менен, психолог анын баарлашуусу менен, анан нарколог жанагы токсиндерди чыгаруу жолу менен дарылаш керек да, мындай туура жолу. Көбү айтат ушул биздин наркологиядагы кызматкерлерибиз менен сүйлөшкөндө мындай кечиктирип алып келишет. Баягы болбой калып, баардык жагын алып барып, болбой калгандан кийин уже өтүшүп кеткенден кийин алып келишет бизге. Башында алып келгенде биз мындай биздин берген жардамыбыз эффективдүү болмок деп. Могу аттарын атабады дегенде, балким ошол мисалы окуучу кийин бир жерден окуп, бул балким ал нерсе кирбейт деп ойлосочу. Балким сиздер мисалы ошол жерден аттарын айтып туруп, мына могул дагы ушуга кирет, бул дагы зыян десе, анда может ушул ачык бир маалымат кылат. Мындай дейсиз. Бизде ушул Россиянын кайсы шаарында унутуп калдым. Бир
туура эмес окуя болгон да. Ачык атап лекцияларды жүргүзүп, мына могул баңгизаттын могул түрү, бул деген момундай кылат, буну колдонсоңор могул последствия болот, колдонбогула деген мектептерде 80% өскөн. Атын могул жер улуу алып, боелгон, могул жерге отурбаган эси барып отургандай болуп тур да. ошон үчүн бул атын атоо дагы кооптуу да. Бир жылдан кийин баягы соц опрос болот да. Ошол эле мектептерде кайра соц опрос кылган учурда баягы маалымдуулугу көбөйгөндөн колдонуп көргөндөрдүн дагы саны көбөйгөн да. Запретный плод сладок болуп турду. Демек, атын атабасаң, ошол жалпы тил менен эле баңгизат же синтетикалык баңгизаттар деп атап койсок, анын түрлөрүн билбегенден кийин балада кызыгуу болбойт. Баягы коркунуч да пайда палка двух концов деп коелучу. Анан ошол жактагы соц опросту уккандан кийин биз баягы Ошондой чечимге келдик да. Атын атабай эле коелу деп. Негизи ушул азыр бүгүнкү күндө жаштар мефедронду көп колдонуп калышпадыбы? Ошонун зыян жактарын мындай маалымат таратып атасыздарбы? Ошо мейли саткандар алар камалып атат. Колдонгондор балким ошону түшүнбөй эле кандай кесепеттер болуп калат. Колдонгон ошол булардын зыяндуулугун туура жеткиликтүү айтыш үчүн ушул лекцияларга биз наркологторду, психиатрларды чакырып, биз кылмыш жоопкерчилигин ушул тарабын айтып беребиз. Ал эми алар врач катары ден соолуктун адамдын организминин кайсыл органына кандай таасир этет жана кандай жаман кесепеттерге алып келерин мындай шашпай лекцияда убакыт көп түшүндүрүп берет. Анан обратный связь, балдардын эмне суроолору бар, кандай көйгөйлөрү бар, эмне үчүн биз баягы ата-эне менен мамиле жакшы болсун деп жатабыз. Себеби бала көйгөй болгондо ошол көйгөйдөн катыш үчүн ушундай заттарды колдонгон учурлар дагы бар. Эгер ата-эне менен мамилеси жакшы болсо, сөзсүз түрдө эмне гана бул жаңы нерсе да, жаңы нерсени ата-энеси менен бөлүшүп, ичиндеги өзүнүн сырларын ата-энесине ишенип айтып, ата-энесинен туура колдоо кабыл алып, поддержка алып, баягындай кагып силкип урушуп койбой эле туура мамиле кыла турган болсо, бала сөзсүз түрдө кандай бир проблемалар болсо биринчи ирет ата-энесине келип айтат. Же ата-энеси жок болсо, ошол чоң атасы же чоң энеси же улуураак үйүндөгү улуу муунга айтат да. Үйүнөн поддержка таппагандан кийин жаш өспүрүмдөр сөзсүз түрдө көчөгө чыгат, досуна айтат, досунун дагы досу бар. Алардын арасында мен айткандай баягы туура эмес жолдо жүрүп, ошол ичимдик ичип же баңгизат колдонгон дагы болуп калып, ал сунуштайт да. Азыр ким подсаживает? Атайын бирөө келип баягындай баңгизатка отургузбайт. Ошол эле чөйрөдөгү бирөөсү болот. Ошол өзү зависимый болуп калган. Анан буларга да сунуштай берет да. Түз жүргөн балдарга дагы. Негизи менин оюм боюнча, бул менин жеке оюм да. Ушул баңгизаттын, мен өзүм баягы юрист болгондуктан, мен бир жолу ушул баңгизат менен колдонуп жүргөн адамды, көп жылдан бери колдонуп жүргөн адамды уже түрмөгө отуруп чыккан, кайра чыгып эле кайра эле колдонуп, ушундай бир эметип, анан ошол бир кишини көрүп калгам, уже түрмөдөн уже экинчи жолу чыгып, уже болбой калган, укмуштай эле болбогон. Ошо түрмөдөн да бир нерсе кылып, бир баңгизаттар тапкан учурлар да пайда болуп калыптыр. Зависимый адамды уже эмес жок болуп калат. Анан ошол адамды көрсөңүз, сен жүрөгүңүз чөт да. Мындай адам болгуңуз келбейт да. Антиреклама да, прямой элечи. Анан менин оюм боюнча ошондой адамдарды көбүрөөк элдерге көргөзүп, Мектепке алып барыппы? Алып барбасаңыз да, хотя бы ошо социалдуу роликтерге ошондой нерселер көргөзсө, менин оюм боюнча эффективдүү. Американский кинолордо деле бар го. Атайын ошондой мисалы учеттоо балдарды түрмөгө алып барып, мына моуну улантсаңар, момундай болуп каласыңар деп туруп, кадимкидей эле жанагы мисалы атайын ичиндегилер менен көрөсүз. Тийлерге дагы айтат, мисалы алар да иштеш керек да. Балдарга сен өзүң немелерин көргөзөсүң, терс кандай кесепеттер болушу мүмкүн. Аларга да бир мисалы грамота бир нерселер берилет эртерээк неметкенге. Тийлерге да ошо мисалы хулигандарга же болбосо таратып жүргөн чеккендерге балким. Бизде негизи ошондой практика эстетеби? Бул практика этерден мурун биз ойлонгонбуз, изилдегенбиз. Кандай болот, ошол именно баңгизатты колдонуп жүргөн адамдарды алып барып
лекция өткөрсө деп. Анан Европанын бир мамлекетинде ушундай практика издетип жүргөн экен. Ошол эле биз баягы единица измерения соцопростун жыйынтыгы кандай болот. Наоборот, ошол адамды алып барып сүйлөткөндөн кийин кайра күчөп кеттир. кайра күчөйт. Себеби Жаш өспүрүмдөрдүн мээси айтып атпайбы, критический мышление жок. Буларда кызыгуу бар. Бул деле 50-60ка чыгып калыптыр. Туура айтасыз. Баңгизатты колдонот экен. Колдонуп жүрүптүр. Азыркыга чейин зависим экен. Булар бизди баягындай түрмөгө киресиң же ден соолугуңан айрыласың деп коркутуп атышат. Жүрбөйбү живой пример. Почему бы нет? Мен деле колдонуп көрөйүн анда деп ошондой бир мамлекетте болгон. Азыр атын кайсы мамлекет экенин унутуп калдым. Андан кийин биз тиянакка келдик. Бул туура эмес пример болуп калат. Себеби баягы психологдор менен да сүйлөшүп көрдүк да. Ушундай кылсак кандай болот десек, да, действительно баягы жаш өспүрүмдөрдүн критический мышление жок болгондон кийин мээси баягы чоң адамдын мээсинен айырмаланып тургандыктан бул туура эмес болуп калат. Себеби өзүбүз ошол эле примерди көргөзгөн болуп калат экенбиз деп биз азыр практиковать этпейбиз. Бирок ошол баңгизатты колдонуп жүрүп жабыркаган ата энесин алып барып көргөзсө ошол эффектти берет. Туура айтасыз. Себеби ата энеси абдан кыйналган. Баласынын баягы ийгиликтүү болот, бизди карайт, жакшы бир кесиптин ээси болот деп канча тарбия берип чоңойткон балдары жанагынтип баңгизат менен аралашып же түрмөдө отурса же уурулук кылып ошол баңгизатты табам деп башка кылмыштарды кылып жүргөн болсо ата эне жабыркайт. Канча деген реабилитацияларга алып барган, канча акчасын короткон, психикалык баягы баңгизаттан ломка болгондо бул абдан коркунучтуу нерсе да. Тигил неме бала ошо баңгизатты колдонгон адам бардыгына даяр болуп калат. Себеби ал өзүн өзү контролдон чыгарган. Ата энесине кыйкырат, бир нерселерди сындырат, өлтүрүп деле салышы кылат, өлтүрүп деле коюшу мүмкүн, туура. Анан ошол ата эне лекция өтүп ушундай болгонун айтып бергенде бул көбүрөөк эффектти берет да. Негизи ушундай бир программа барбы, ушундай может быть бир какой-то определенный райондор бар, ушундай баңгизатка кандай десем, ушундай таратылуучу оңойраак экен, ушул жакта ушундай социальный бир нерселер бар экен, ошол жака ата энесин чакырып, момундай кылалы, профилактический беседа өткөзөлү деген нерселер барбы программалар? статистика боюнча балким биздин шаардын бөлүнөт болуш керек, райондордо могу райондо көбүрөөк болот деп. Эми азыр интернет аркылуу болгондуктан көп эле баягындай атайын райондор жок. Бөлүнбөй калды. Бөлүнбөйт. Бирок баягындай бизде колдонуп жаткан бизде уят деген нерсе бар да. Балам ушинтип калды деп көп эле ата эне Жашырып коет да. жашырат, билгиспегенге аракет кылат. Тем более биз менен чогуу лекция өт дегенге алар баягы Туура айтасыз. көп эле каршы да. Анан бизде баягы башка улуттагы биз менен байланышып жумуш кылып жүргөн жарандарыбыз бар. Баягы туура кабыл алып, ошол мен көргөндү башкалар көрбөсүн. Мен кандайдыр бир өзүмдүн тажрыйбамды бул башка жарандарга жеткирип калайын деп баягы граждандык туура позициясы бар жарандарыбыз биз менен иштешип келатат. Мен сиздин сөзүңүз боюнча түшүндүм. Баңгизаттын таратылып кетпеген себебин токтош үчүн биринчиден ушул адам өзүбүздүкү ушул эл колдоп, экинчиден ушу ала турган адамдарга туура маалымат жөнөтсөк, ошолордун баары албай баштаса токтоп, үчүнчү биздин өсүп келаткан поколениябызда ошолорду ата энеси менен түзмө түз сүйлөшүп, баягы мамилелерин жакшы түзгөнгө аракет кылып, если андай нерсе жок болгондуктан, жок болсо дагы ата энеси өз жагынан чара көрүп, момундай болот, балам, мен сүйлөшө албай атам, мен Россияда жүрөм же биякта жүрөм, бирок сөзсүз түрдө момундайга жолобо, жолосоң момундай болосуң, өлүп каласың, түрмөгө отурасың деген мындай сиз айткандай эле ошол эле профилактикалык сүйлөшүүлөр болсо үй бүлөдө деле менин оюм боюнча азаят го деп ойлоп атам да. Анан сизге чоң рахмат. Көп нерсени айтып бердиңиз. Бул баңгизат темасы менин оюм боюнча көпкө деле сүйлөшсөк болот болчу.
Сизге чоң рахмат, чоң ыраазычылык, МВДге ыраазычылык, сиз тараптардан ушундай СБНОндон келип атайын бизге ушундай элди баягы туура жолго салып, ушундай биздин коопсуздугубузду караса, биздин келечегибиз, ошол эле балдарыбыздын келечегибиз, сиздердин жумушуңуз оор, баары билет. Ошондуктан эми силердин жумушуңарга чоң ийгилик каалайбыз. Буюрса эми баңгизат азайсын, мамлекетибизде баңгизат жок болсун. Силер башка нерсе менен жумушайлык болгондой болгула буюрса. Рахмат чакырганыңарга. Ишиңизге ийгилик. Буюрса эми генералдыкка жетиңиз. Генералдыкка, бирок СБНОндун жумушу азайсын. Рахмат. Чоң рахмат.